Аида Танаева бир кыздын апасы. Жолдошу экөө үй бүлө кургандан тарта Бишкек шаарындагы аларча жаңы конушунда турушат. Жаш үй бүлө чакан мал кармап чарбачылык менен алектенишет. Жолдошу жумуштар менен шаарга көп барат. Ал учурда айдайым мал жандыктарды сугарып, чөйүн салып, өзү эле карайт. Биз барган учурда да дал ошол көрүнүш кайталанып жаткан экен. Шаарда туруп эле айылдын жашоосун баштан өткөрүп жаткан каарманыбыз буларга токтолот. Муну жолдошум негизи айылдан эле уй багып жүрчү да мурунтан элечи, мал багыпчы. Анан шаардан бияктан өзүбүз мал багып, неметели деп таза продукция өзүбүз мындай сатып албайбыз, өзүбүз балдарыбызды таза продукция менен неметип келебиз. Нан-пан баарын эле өзүм эле жасайм. Күнүмдүк жашоо эртең менен туруп балдарга чай берип, жолдошума чай берип, анан уйсайбыз. Уйсап, анан уйларды чыгарып талаага бир сыйра откозуп келет. Түштө бир маал уйсайм. Кир жууйм, балдардын кирин жууйм. Кечинде кайра уйсайбыз, тамак жасайм. Ошентип эле күндөр өтүп атат. Мына, эртеден кечке тыным таппай үй оокаттары менен алектенген каарманыбыз үчүн бул кадимки эле көрүнүш. Эң башкысы балам, жолдошум жанымда. Мен баарына шүгүр кылам дейт айдайым. Мир Абдылдаева, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.